2019 жылы 15 мартта Сузак районундагы Чокмор айылында 2,5 жаштагы кыздын өлүмү орун алган. Экспертизанын жыйынтыгында ал киши колду болгону аныкталып, ошол кезде анын апасы Тахмина Мансуралы кызы күнөөнү мойнуна алган. Бирок арадан 2 жыл өтүп, ал көрсөтмөсүн өзгөрттү. 15 март күнү мен жумушка кеткем. 8-8:30 чалды мага жолдошум. Биринчи Асияга дедим. Анан Асия менен сүйлөшүп неме кылсам, Асия кандайсың десем, жакшы дедим. Эмне кыласың десем, атам экөөбүз жатабыз деди. 10:30-11:00 чалды мага. Чалып, кызың ысытмалап, температура чыгып, тез жетип кел деди. Мен алдыман скорийлар келип, уже кызым текшерип неме кылганда, кызым мындайынан иштери, белдери, буттары көгөрүп кеткен. Үйдүн жайындагы чоң апасы чыгып айтты. Ачыгын эле айтпайсыңарбы деди. Эмне неме кыласыңар энесин деди. Кызы өлгөндө ошентип айтты. Тураталы Усенов Тахминанын экинчи жолдошу болгон. Ал эми Асия анын биринчи турмушундагы кызы болчу. Жолдошум мени немеге алып кетишти, Сузак районуна. Алып кеткенден кийин тергөөгө алып кирбей туруп, жолдошум экөөбүз жолуктук. Жолукканда жолдошум айтты, Тахмина деди, машинаны сатканымды билесиң деди. Акчасын ала элекмин, мен ошол акчаны алып, сен алып чыгып кетемин, сен аял кишисин мойнуңа алсаң, сан эчтеке кылбайт деди. Жанагы стресске түшкөн абалда мен эмне кылышымды билбей, бир жактан эле суралганда, тергөөчү дагычы. Ошо жолдошум жакты эле сураган, биз жакты сураган эмес. Стресске түшкөн абалда мен бунун сөзүнө кирип кетип калдым да, жолдошумдун сөзүнөчү. Соттук териштирүүлөрдүн негизинде Тахмина Мансуралы кызы айыптуу деп табылып, 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Бирок окуя боюнча сот иштери дагы деле бүтө элек. Кайрадан судебный медицинский экспертизаны жаңылап, кайрадан өтүнүч келтиргенибизде алар өтүнүчтү камсыз кылып беришти. Билимибиз 2 жол судебный экспертиза өттү. Ошондо дагы айтып атышат, жок, бул жерде зарядниктин изи табылган жок, чыбыктын да изи табылган жок депчи. Бул жерде катуу туюк нерсе менен чабылган депчи. Ал эми ушул жылдын 27 январында ООЗ-2 түрдөгү талаптын негизинде ишти кайрадан кароо үчүн Жалал-Абад облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилгени айтылат. Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 138-беренесинин талабына ылайык айыпталгандын жазык иши боюнча мамлекеттик айыптоочунун жазык ишти Кыргыз Республикасынын ЖБКнын 290-беренесинин талабына ылайык Жалал-Абад областык прокуратурасынын өткөрүп берүү жөнүндөгү ООЗ-2 өтүнүчү канааттанылып, жазык иш жаңы айыптоо же айыптоочуну квалификациялоо өзгөртүү боюнча жаңы айыптоо актысын түзүү үчүн Жалал-Абад областык прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Тахминанын мурунку жолдошу Тураталы Усенов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анын үйүнө барганыбызда жок болуп чыкты. Регион телеканалы бул багытта экинчи тараптын да үнүн угууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.